Кудайдын чакырыгы 21-июнь. Ал эми мен силерге мындай демекчимин: душманыңарды сүйгүлө, силерди каргагандарга батаңарды бергиле, силерди жек көргөндөргө жакшылык кылгыла, силерди таарынткандар жана куугунтуктагандар үчүн сыйынгыла. Кимдир бирөө сизди жек көрүшүн, жамандык кылып, кекетип туруусун каалайсызбы? Жала жаап, куугунтуктаганынчы? Албетте жок. Адамдар бизге кандай мамиле кылышын кааламакпыз? Биз Кудайдын бейнесинде жаратылганбыз. Рухтан, жандан жана денеден турат эмеспизби? Ошондой эле бизде сезимдер бар, эрк бар, көңүл бар. Адамдын көңүлү гүл демекчи, өзүбүзгө карата жакшы мамилени күтөбүз, каалайбыз. Катуу кепке көңүлүбүз ооруп калат. Сүйүүнүн Кудайы биздин жакындарыбыздын гана эмес, душмандарыбыздын да көңүлүн оорутпай, аларга жакшы мамиле кылышыбызды каалайт. Сүйүү жакынына жамандык кылбайт. Жазууда жазылгандай, өзүбүзгө эмес, жакыныбызга жакканды издешибиз керек. Жакынын сүйө албаган адам дагы деле өлүмдөн өмүргө делек дейт жазуу. Сүйө албаган жана жакыны менен мамилени ыдыраткан адам өзүнүн текебердигин жеңе албай жатканы. Негизи эле баардык жаңжалдардын, уруштардын, келишпестиктин себеби текебердик. Моюн сунгандык болсо тынчтыкка алып келет. Бир туугандар, ортобузда Кудайга жаккан, ыйык мамиле болсун деп сыйыналы.